Кыргызстанда жаңы жылдан бери биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Ага чет элден келген адистер жана доктурлардын катышуусу жок эле биздин жергиликтүү доктурлар жасаган. Операция жалпысынан 8 саатка жакын жүрүп, 18 дарыгерден турган чоң бригада жасаптыр. Учурда бейтаптын абалы жакшы дешет, анда эмесе шоу көрөлү. Катуу режимде жүрүбүз. Өзгөчө бир. Алайдан келген Чыңгыз Бакмаматов бүгүн үйгө барам деп сүйүнүп отурган чагы. 1,5 жыл гемодиализ алып, акыбалы оорлой баштаганда бөйрөгүн алмаштырууга туура келген. Донор бир тууган эжеси болуп, ал бир бөйрөгүн берерин укканда алгач операциядан таптакыр баш тартканын айтат. Эжем өзү макул болуп, мен берем деп 1 жылдан ашык жүрдү, ошо мен эми албайм. Ушун пока гемодиализ менен жүрөм деп ойлончумун. Анан бара кыйналасың, башка күндөр болот. Анан кийин эжем ошо 1 жыл жүрдү да берем депчи. Акыры алышка туура келди. Ушул жерде жасаган врачтар бар экен, мынакей. Баягы колунда бар алтындын баркы жок дегенде, мына өзүбүздүн алтын колдуу врачтарыбыз жасап мындай сонун кылып адам катарына кошпойду, чынын айтканда. Бакмаматов алгач бөйрөк алмаштыруу үчүн Түркияга барууга камынып $25 000 топтогон. Бирок Кыргызстанда да мындай оор операцияны жасоого мүмкүнчүлүк жана мыкты адистер бар экендигин укканда Бишкектен жасатууну чечкен. Бул операциянын болгону толук жыйынтыгы чечим болот. Ал чечим жалаң эле бул алган адам реципиентте турбайт. Берген адамдын да ден соолугу эч өзгөрүлбөш керек. Өмүр сүрүүсү ошол эле бергенге чейин өмүр сүрүү оокат тапкан милдети ошондой эле калыш керек. Ошондо операциянын 100% жакшы бүтүлдү деп чечим кылат. Дарыгерлердин айтымында өлкөдө бөйрөк оорусуна чалдыккандардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Ага суук тийгизүү, экология, сапатсыз тамак аштар, көп санда дары ичүү таасир берип жатат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу үчүн бардык шарттар жана билимдүү адистер бар. Бирок атайын лабораториялар жокко эсе. Андыктан анализдерди Казакстанга жиберип, жыйынтыгын күтүүгө туура келет. Ковидтен кийинки операция башталды. Бизде проблема бул. Мындай операцияны көбүрөөк деле кылууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Азыр мына арабтар дагы бизге жакшы корпус куруп берди. Өзүбүздүн врачтарыбыз дагы бүгүнкү күндө специалисттерибиздин баары даяр. Бирок бизде ушу иммуногенетический тканевой совместимость деп коет, ошону жасай турган лабораториябыз жок. Ошонун кесепетинен биз Казакстанга ооруларды жиберүүгө муктаж болуп атабыз да. Акыркы 3 жылдын ичинде өлкөдө 38 адамга бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалган. Ал эми дарыгердин айтымында кичинекей балдар жоголуп, органдар трансплантацияга сатылып жатат деген маалыматтар эч эле чындыкка дал келбейт. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 18 жашка чейинки жарандар донор боло албайт. Ал эми бейтапка жакын туугандар гана органын берүүгө укуктуу. Аяна Байтемирова, Бектуру Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.